алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу биздин марафондун катышуучулары, сиздерге Аллах Таала берекесин жана тынчтыгын берсин. Алдыда келе жаткан ыйык Рамазан айына баарыбызды эсен аман ден соолукта жеткирсин. Бул айда көптөгөн солих сооп амалдарды кылыбызга насип кылсын. Ал эми алдыда вебинарда айтыла турган бардык маалыматтар сиздерге пайдалуу болушун деп ниет кылалы. Анда эмесе баштасак. Организмди орозого чейин кантип даярдоо керек темасында сүйлөшмөкчүбүз. Эмне үчүн орозого даярдануу керек? Орозо учурунда адамдын организминде көптөгөн процесстер жүрөт. Ачка болгон абалда биз сырттан тамак келбегенде, азыркы учурда өзгөчө зыяндуу тамактар келбегенде, биздин организмди тазалоочу органдар өздөрүнүн иштерин, функциясын жакшы аткарып баштайт. Ошондуктан дагы бул учурда көптөгөн бизге билинбеген процесстер жүрөт. Иммунитеттин активдүү иштешине стимул берилет. Организмде детоксикация процесси жүрөт. Токсиндерди чыгаруу. Ар кандай мите-курттар, бактериялар өлүп баштайт, анткени аларга тамактын келүүсү токтойт. Клеткалар жаңыланат. Демек, орозо учурунда бизде процесстер клеткалык деңгээлде жүрөт. Ал эми даярдыкты эмнеден баштайбыз? Даярдыкты биз биринчи суунун балансын толуктайбыз. Бул деген 30 мл 1 килограммга. Эгер сиз 50 килограмм болсоңуз, анда 1,5 литр суу ичиш керек. Орозого чейин биз клеткаларды сууга толуктайбыз. Орозодо ачка болуп, андан да суу жетишпей калып, абалыбыз начарлабаш үчүн биз азыртадан суунун деңгээлин, балансын нормалдаштырабыз. Андан кийин зыяндуу азык заттарды жебейбиз, токтотобуз. Буларга кумшекер, ак ун, андан жасалган нерселер, убактылуу сүт азыктарын да токтотушубуз керек. Тестатым, ар кандай соустар, майонез, кетчуп, козу карын, дрож, азыр нан жейбиз, баарыбыз дрож кошуп, таттуулар жана көп убакыт даярдалуучу тамактар жана өтө куурулган тамактар. Тамактын көлөмүн азайтуу керек, анткени биз орозодо ачка болгондуктан ага чейин акырындан азайтып келүүбүз керек. Андан сырткары азыр тимин, кыстал хиндини биз кайнак сууга демдеп ичип баштасак болот. Сорбенттерди кошуу. Ачка болгон учурда токсиндер чыгыш үчүн сорбенттер жардам берет. Активированный уголь, полисорб, энтеросгель, аминосорб деген сыяктуу. Андан сырткары кыймылды көбөйтөбүз. Күнүнө 6000-7000 кадамдан болуу керек. Эгерде биздин организмде кандайдыр бир көйгөйлөр, маселе, проблемалар болсо, врачка эртерээк кайрылып, врач менен кеңешип, орозо кармаганга болобу, болбойбу, ошону аныктап, керектүү дарыларды ичип дарыланабыз. Мисалы, врач бул шариятты билген, орозонун улуулугун билген, ишенген жакшы врач болуу керек. Андан сырткары уйкуну нормалдаштырабыз. Негизи уйку бул Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң бир нигмат десек дагы болот. Анткени биз убагында уктоо менен организмге жардам беребиз, иммунитеттин иштешине, гормондорго. Демек, биз 22:00 чейин уктасак, биздин организмибиз жакшы эс алып, күч топтоп, иммунитетибиз да күчтүү болот. Бирок биз андан өтүп, кечке чейин, түнгө чейин уктабай жүргөндөр да бар. Ал эми орозодо режим кичине башкача болгондуктан, акырындап өзгөртүп баштайбыз режимди. Ал эми жаш балдардын орозого даярдануусу өзгөчө болуусу керек. Жаш балдардын организми бул кичинекей, чоң адамдардын кичинекейи эмес, алардыкы өзгөчө. Аларды эртерээк даярдап баштайбыз. Мисалы, күндүн жарымына чейин орозо болуп, андан орозого чейин, андан кийин түштөн кечке чейин орозо жүрүп, анан сууну көбүрөөк ичип, туура тамактарды берип, ушинтип даярдап баштайбыз. Ата-энелер жакшы караш керек. Детоксикация. Биз детоксикация деп айтып кеттик. Организмде детоксикация процесси жүрөт. Бул токсиндердин чыгарылышы, токсиндер биздин организмибизден зыяндуу заттардын чыгарылышы. Орозо учурунда
биздин тазалоочу органдар, боор, өт, бөйрөк баары жакшы иштеп баштагандыктан бул токсиндерди организмден чыгарып аткан учурда ал канга түшөт. Ошол учурда интоксикация процесси жүрөт. Ошондон улам баш ооруу, көңүл айлануу, алсыздык, ачуу келүү сымал бизде симптомдор пайда болот да. Ошого жардам берүү катарында биз ошол жана айткан сорбенттерди ичебиз. Анткени бул токсиндер батыраак чыгып кетүүсү үчүн. Биз жана айтып кеттик, эгерде бизде кандайдыр бир ден соолугубузда проблема болсо, анемия же болбосо сун деп коет, булдун симптомдору синдром уставших надпочечников деп коет. Бөйрөктүн үстүндө бизде гормондор бөлүнчү орган бар. Ошол орган чарчаган учурда бизде ар дайымкы чарчаңкы болот. Эртең менен турганда сиздер эс албай эле чарчап турасыздар. Ал эми кечинде болсо активдүүлүк башталат. Ушундай сыяктуу симптомдор ушул биздин надпочечниктердин чарчашынан пайда болот да. Ушул адамдар дагы врачтар менен кеңешип, керектүү витаминдер, минералдар керек болсо алып ичип, сөзсүз кайрылыш керек, врачтан кеңеш алыш керек. Бала эмизген жана башка оорусу бар аялдар, боюнда бар аялдар дагы врачтын консультациясын алуу керек. Андан кийин ага чейин биз кан тапшырсак болот. Общий анализ крови же болбосо печёночный, боордун иштешин билиш үчүн. Гормоналдык анализдерди билсек болот. Анткени азыркы учурда көптөрдүгүндө гормоналдый дисбаланс, гормондордун бузулуусу кездешип жатат. Андан сырткары УЗИ, боор, өт, уйку без бөйрөктү тарттырабыз. Анткени боор, өттүн коюланышы менен дагы көптөгөн оорулар пайда болот. Туура жашоо образы. Биздин дене бизге Аллах Таала тарабынан аманат катарында берилген. Туура жашоо образы бул жакшы ниет, туура тамактануу, активдүү дене кыймылы, стресске биздин жооп берүүбүз, уйку. Эгерде биз ушулардын баарын туура баланста кармасак, анда биздин жашообуз жакшы, жеңил болот. Туура тамактануу. Тамак пайдалуу азыктарга бай болуп, адамга ибадат кылуу үчүн энергия берүүсү керек. Чындыгында тамактын милдети. Тамак аш өзүнүн сапатына жана көлөмүнө жараша бизге дары же уу болушу мүмкүн. Азыркы учурда бизде ар кандай азыктарды колдонуубузга тандоо бар, биз тандасак болот. Биздин организмге керектүү азыктар албетте бул белок, май жана углевод. Буларга кайсыл заттар кирет, сиздер өзүңүздөр дагы кененирээк карап алсаңыздар болот. Азыр интернетте маалыматтар бар. Мындан сырткары ар кандай процесстердин жүрүүсүнө бизге ферменттер керектелет. Мисалы, тамак сиңирүү системасына бизге ферменттер керек, мисалы, майдын сиңишине липаза сыяктуу деген. Ушул ферменттердин иштешине дагы бизге витаминдер жана минералдар таасирин тийгизет. А эгерде бизге булар жетишпей турган болсо, анда организм өзүнүн иштешин начарлатат. Кеңештер. Тамактануунун алдындагы кеңештер. Тамакка чейин оозду кокос майы менен чайкайбыз. Анткени кокос майы составында каприловая кислота бар. Бул ушул жанагы ооздогу бактерияларды, гриббыларды тазалайт. 10 минутта чайкайбыз жана жутпайбыз. Буну жутууга болбойт. Андан кийин грейпфрут экстракты сатылат. Ошону дагы жылуу сууга тамчылатып, оозду чайкап алабыз. Тамакка чейин жылуу суу ичүү. Жылуу болуш керек ал. Лимон кошуп ичсек дагы абдан жакшы болот. Анткени жанагы ашказандан бөлүнүп чыккан соктун кислотностуна таасирин тийгизет. Тамак жеүүнүн алдында тамакты жакшы кылып салып, кооздоп, отуруп, шашпай, көп жолу чайнап жөө керек. Анткени бул дагы тамак сиңирүүгө бизге жардам берет. Тамак сиңирүү бул ооз көңдөйүнөн башталат. Ошондуктан шашпай чайнап жейбиз. Анткени оозду дагы бул углеводдор, жөнөкөй сахарларга айланып баштайт.
Жана тамак ичкен учурда телефон, телевизор, башка гаджеттерди, планшет, радио эчтекени колдонбойбуз. Анткени биздин оюбуз ошол жакта болуп калуусу мүмкүн. Жана бул биздин тамак жеүүбүзгө бизди тоскоолдук берет. Тамакты жакшы сиңди, сиңбеди, ошону биле албай калабыз. Тамактануу адеби, буну баарыңыздар иншаллах билсеңиздер керек, бирок кайталап өтөлү. Сүннөт боюнча берекетүүлөө, Аллах Таала ушул тамагыбызга береке берсин деп дуа кылабыз. Тамактын жештин алдында бисмиллах деп Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Оң кол менен жеш керек тамакты. Алдында турган тамактан алыш керек. Тамактын айыбын айтпаш керек. Эгер жакпаса, аны унчукпай эле жебей коюш керек. Буларды айтып атканымдын себеби анткени азыркы учурда биз ушунчалык тамактарды таңдап калганбыз, бар тамакка дагы шүгүр кылууну кээде унутуп коебуз. Андан сырткары түшүп калган үзүмдү жеп коет. Башкача айтканда, ысырапчылыкка жол бербейбиз. Тамактан кийин сөзсүз Аллах Таалага шүгүр айтыбыз керек, мактоп айтышыбыз керек. Биздин тарелка эмнелерден туруусу керек? Биз май, белок жана углеводдор менен тамактанабыз. Май биздин тарелканын көпчүлүк бөлүгүн түзүү керек. Андан кийин белок, андан кийин углевод. Анткени биздин энергия май менен пайда болот. Демек биз энергияны майдан алабыз. Андан кийин белок. Бул биздин терибиз, биздин органдарыбыз, клеткаларыбыз баары белоктон турат. Ошондуктан белок дагы жакшы көлөмдө болуш керек. Андан кийин аз санда углевод. Углеводду дагы акырын сиңүүчү углеводдорду тандап жейбиз. Биз тамак жеп атканда эч качан суусундук ичпешибиз керек. Бир аз эле болбосо, биз көбүнчө чай ичкенди жакшы көрөбүз. Бул туура эмес. Анткени тамак сиңирүүгө бул зыянын тийгизет. Пайдасы жок. Бул жерде азыр дагы айтып кетебиз. Таңкы тамак аш. Мына таңкы тамак аш кандай болуш керек? Бул көбүрөөк майдан туруш керек. Бул жерде списоктор келтирилген. Ушул жерден тандап алып, биз тарелкабызды түзсөк болот. Май, белок, клетчатка деген бул жана көк чөптөр, углеводдорду тандап, биз өзүбүзгө эртең мененки тамак ашты жасасак болот. Анткени эртең мененки тамак аштын жөө маанилүүлүгү бул биздин энергиябыз бат эле түгөнүп калат. Анткени эмнеге? Биз азыр көбүнчө эле туура тамактануу дегенде бул кашаны элестетебиз, же болбосо кандайдыр бир панкейк, ушундайларды элестетебиз. Жок, туура тамактануу деген биздин организмибизге керектүү май жана белок жана бир аз сандагы углеводдон туруш керек. Ошондо гана биз чыныгы азыктарды алып, энергиябыз дагы көбүрөөккө жетет. Түшкү тамактануу кандай болуш керек? Түшкү тамактанууну биз көбүнчө басымды белокко жасайбыз. Бул тоок эти, уй эти, балык же болбосо деңиз азыктары, андан бир аз клетчаткаларды алабыз, көк чөптөрдү кошобуз, сөзсүз салаттарды жасайбыз. Салаттарга оливка майын кошсок болот. Жана углевод, бул гречка, күрүч, чечевица, фасоль сыяктуу. Ушулардын баарын кошуп, түшкү тамактанабыз. Бул жерде мисал келтирилген. Гарнир эмнеден турат, белок эмнелерден турат жана жер жемиштер деп. Ушул жерден карап, өзүбүзгө пайдалуу, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар тамак азыктардан тамак даярдап түшкү ашка даярдасак болот. Андан кийин кечки тамактануу жеңил болуусу керек. Бул белоктон жана клетчаткадан туруусу керек. Тез сиңүүчү белок болсо абдан жакшы болот. Бул жумуртка, тоок эти, балык же деңиз азыктары. Жана свежий жер жемиштерден салат жасайбыз. Бул анткени биз кечинде жатабыз, тамактануу батыраак сиңиш керек. Жана уктаганга чейин 3 саат мурун жеш керек. Сухур. Эми биз орозо айында кандай тамактануубуз керек?
саарлыкка кечкисин биз ниет кылып жатабыз. Күн сайын кечкисин өзүбүз жүрөгүбүздө эртең иншаллах мен сухурга турам деп ниеттенип жатабыз. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, саарлыкта береке бар. Бир жутум суу менен болсо дагы оозубузду бекитип алышыбыз керек. Анткени сухурдун маанилүүлүгү азыр айтып кетебиз. Биз саарлыкта басымды май, белок жана татаал углеводдорго жасайбыз. Анткени биздин энергия ифтарга чейин жетүүсү керек. Бул жерде майларга мисал келтирилген: сары май, койдун майы, зайтун, авокадо жана башка майлар. Шорпо, соек шорпосу, мал эти жана көк чөп. Сухурдун пайдалары: орозо учурда активдүү болууга жардам берет, анткени бизде энергия бар. Дуалардын кабыл болуучу убакыт. Анткени эртең менен туруп биз дуа кылабыз, бул күндүн 3,5 бөлүгүндө дуа кылсак, иншаллах Аллах Таала кабыл кылат. Жана жөөттөр менен христиандардан айырмалануу. Алар орозо кармаганда алар сухур кылышчу эмес. Ал мусулмандар алардан айырмаланып сухурга турушат. Жана сүннөттү аткаргандыгыбыз үчүн иншаллах Аллах Тааладан сооп үмүттөнөбүз. Сухурга эмне жейбиз? Дагы бир жолу айтып кетсек, сухурга чейин жылуу суу ичебиз. Лимон суу ичсек жакшы болот, лимон кошуп. Андан сырткары май, койдун майы, уйдун майы, сары май, жана сливочное масло же болбосо топлёное, бизде сары май жасашат го айылда. Ошол абдан жакшы пайдалуу. Авокадо, оливка дагы бул майга кирет. Майлуу азыкка кирет. Жана оливка майы, белокко койдун эти, уйдун эти, тоок эти, үндүк, жумуртка, быштак, балык жана башкалар. Андан сырткары жашылча жемиштерден салат кылабыз, көк чөптөрдөн көбүрөөк кошобуз. Укроп, кинза, зелень, петрушкалардан. Жаңгактын түрлөрүн болсок жесек болот. Жер жаңгак, миндаль. Бирок анемиясы бар адамдар үчүн бул сунушталбайт жегенге. Анткени бул таасир берет кандын аздыгыначы. Бул жерде мисалдарды келтиргенбиз. Мисалы ушундай тамактарды жасап жесек болот. Бул өзүм мисал кылып койгом. Эми сухурда саарлыкта эмне жебеш керек? Мөмө жемиштерди, фруктыларды жебеш керек. Анткени бал, курма жана башка таттуулар, булар канда биздин инсулин деген инсулин бөлүнүп чыгат да биздин тамак сиңүүбүздө. Ошол инсулин бат бөлүнүп көтөрүлөт дагы деңгээли. Кайра бат түшөт. Бизде энергия жоголот. Ошондуктан биз эртең менен фруктуларды жебегенге аракет кылабыз. Биз жер жемиштерди жегенге аракет кылабыз, мөмө жемиштерди эмес. Жана сухур учурунда көп суу ичпеш керек, сухурга чейин ичиш керек, анткени тамак сиңүүдө кыйналып каласыздар. Тамак менен дагы суу, чай, сок эчтеке ичпейбиз. Багымдат намазынан кийин биз сухур кылып, сухурдан кийин намаз окуп жаткандан кийин уктасак, бул 8ге чейин гана укташыбыз керек. Анткени биздин гормон системасы ушундай иштейт. 8ге чейин бул эртең менен кортизол деген гормон бөлүнүп чыгат. Бул гормон бизге энергия берет, жашоого, бир нерселерди жасаганга. Эгер сиз андан кийин туруп калсаңыз, анда сиз өзүңүздү чарчаңкы сезип, энергияңыз жок жүрөсүз. Рамадан бул бизде көптөгөн амалдарды жасап калуу үчүн убакыт. Бул бизде айрым адамдар түшкө чейин уктап, түштөн кийин дагы башка бир жумуш кылып, алсыздык менен эле өткөрүп алышат да. Жок, бул Рамаданда активный болуп, көптөгөн иштерди жасап, бизге мүмкүнчүлүк берилет. Жана түштө зухур пешим намазынан кийин бир аз уктап алсак болот. Бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Бизге пайдалуу болот эгер биз өзүбүздү чарчап жатканын сезсек. Андан кийин ифтар кандай болуусу керек? Ифтарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам курма менен оозун ачсын, же болбосо курма таба албаса, анда суу менен ачсын деп айтып келет. Оозду 1, 2 же 3 курма. Бул көп дегенде максимум 3 курма менен ачыш керек. Андан көп эмес. Анткени бул дагы биздин организмибиздеги инсулин, сахардын көтөрүлүшүнө таасирин тийгизет. Биринчи шашпай суу ичебиз. Шашпай суу ичиш керек. Андан кийин курма жейбиз.
Андан кийин намазга турабыз. Намазга тургандан кийин, намаздан бүткөндөн кийин кайра жылуу суу ичебиз дагы, жеңил тамактанабыз. Шорпо ичсек болот. Тоок шорпосу, уй этинен шорпо, чечевица жасап ичсек болот. Жемиштерден салат жасайбыз, свежий салаттарды. Ошол ифтарга көбүнчө шорпо жана салат эле жакшы туура келет да. Анткени биз намаз дагы окушубуз керек, тавравихке турушубуз керек. Эгерде биз көп тамактанып алсак, ар кандай тамактарды биринен кийин бирин жеп алсак, анда бизде намазга турууга энергия жок болот. Жемиштерге ягода жесек болот. Ягода деп карап көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр кандайлар туура келет. Жана бул жемиштер сезондук болуш керек. Ал эми ифтардан сухурга чейинки аралыкта биз эми ошол жана нормадагы сууну ичкенге аракет кылабыз. Анткени бизге суу керек да организмге. Организмге тазалоого кантип жардам бере алабыз? Биз жанагы зыяндуу азык заттарды жебей, аларды токтотсок, бул дагы бир пайда. Андан кийин детокс суу деп коет, тазалоочу суу. Бул цитрустарды кошуп ичсек болот, лимон кошуп, лимон суусун ичсек болот, жылуу, же бадыраң кошуп ичсек болот жылуу сууга. Жер жемиштерди жейбиз сезондук гана, брокколи, цветная капуста, жашылча, көк чөптөр, жана алардан жасалган смузилерди ичсек болот. Петрушка, кинза, укроп, сельдерей ушуларды кошуп сууга, анан блендерден өткөрүп смузи жасап ичсек, биз организмдин тазалануусуна жардам беребиз. Андан сырткары айымдарга кеңеш айтып кетсек, айымдар ашканада көбүрөөк убакыт өткөрөт. Биз үйдөгү ушу адамдардын тамактануусуна айымдар тамак даярдагандыктан кеңеш берүүнү сунуш туура көрдүк. Орозо башталганга чейин биз үйдөгү баардык, мисалы генеральная уборка деген сыяктуу, мисалы мен шторамды жуушум керек, же бул жагымды, кухнямды тазалашым керек, терезелерди жуушум керек. Ушул жумуштардын баарын бүтүрүп алабыз орозого чейин. Орозодо ибадат менен гана өткөргөнгө аракет кылабыз. Анткени мындай убакыт жылда бир келет, жана кээ бирлер адамдар үчүн эмки орозо жетебизби, жетпейбизби, бул Аллах гана билүүчү. Ошондуктан орозодо үйдүн жумуштарын жеңилдетебиз, оор жумуштарды жасабайбыз, өзүбүздү кыйнабайбыз. Ашканадагы химиялык заттардан арылабыз. Идиш жуучу заттардан, кандай гана ашканада зыяндуу заттар болсо, булардан арылабыз. Анткени булардан дагы биздин организмге токсиндер кирет, организмдин иштешин начарлайт. Жана колдонуп жаткан идиштерди карайбыз. Булар кырылганбы, чийилгенби, бул кайсыл материалдан жасалган? Азыр мисал келтирип айтабыз. Булар дагы зыяндуу металлдарды бөлүп чыгып, биздин организмибизге таасир берет. Мисалы медь, мына бул жерде мисал келтирилген, мрамор, тефлон, ушул сыяктуу металлдан жасалган идиштер өздөрүнөн кандайдыр бир токсиндерди, металлдарды, оор металлдарды бөлүп чыгарып, биздин организмибизге келип топтолуп кандайдыр бир ооруну пайда болуусуна шарт түзөт. Андан сырткары биз азыр кенен колдонобуз, бул пластик, алюминий идиштери. Алюминий дагы бул зыян, организмде топтолуучу касиети бар. Пластик, жаш балдарга дагы ушундай пластиктен тамак беребиз. Бул дагы алардын кичинекей кезинен эле организмде токсиндерди жыйноосуна түрткү болот. Алюминийден жасалган фольга, ушулардын баарын биз кеңири колдонуп келе жатабыз. Буларды биз токтотушубуз керек, жок кылышыбыз керек. Аларды башка зыянсыз идиштерге алмаштырышыбыз керек. Мисалы жыгачтан жасалган тактай, же болбосо тамак бышырууга керектүү заттар. Андан сырткары айнектен жасалган чайниктер, мына суу ичүүчү, же болбосо доскалар. Бул айнек дагы зыянсыз, безопасный посудаларга кирет. Ушуларды колдонууга аракет кылабыз. Андан сырткары эмальданган посудалар, бирок булар дагы чийилип, кырылып кетпөсү зарыл. Андан кийин бул жерде сталь бар, жанагы заң баспаган сталь деп коет. Ушул дагы идиш зыянсыз деп эсептелинет. Андан сырткары керамика, бул чугун идиши, чугун дагы зыяны азыраак идиш. Бул  оор болот, бирок зыяны азыраак. Андан сырткары мына бул жерде сталь бар, жанагы заң баспаган сталь деп коет. Ушул дагы идиш зыянсыз деп эсептелинет. Андан сырткары керамика, бул чугун идиши, чугун дагы зыяны азыраак идиш. Оор болот, бирок
жакшысын таап карап, издеп таап колдонсок болот. Андан сырткары мисалы колдонуп жаткан идиштерге карайбыз. Алар дагы зыянсыз болуу керек. Эч кандай бир жерде кырылган, чийилген нерселери болбош керек. Андан кийин маанилүү дагы бир нерсе, тамак бышыруудан алдын биз тамак үчүн кандай май колдонобуз, ошону дагы карашыбыз керек. Азыркы учурдагы бул жанагы күн карама майлары бул зыяндуу, организмге эч кандай пайда алып келбейт. Ошондуктан биз сары май колдонобуз, жанагы айылдан келген сары майлар болот го. Андан сырткары койдун майына тамак жасасак болот, уйдун ич майына, оливка майына, ушуларды сөзсүз карап колдонобуз. Анткени биздин организмибизде ошол жанагы майлардын балансы туура болуш керек. Мисалы омега 3, омега 6, омега 9 деген майлардын балансы туура болуш керек. Сиздердин баарыңыздарга Аллах Таала жакшылык, эки дүйнө жакшылыгын берсин. Колдонулган ушул маалыматтар, алынган маалыматтар сиздерге пайда алып келет деп ниет кылалы. Жана кандайдыр бир суроолор, кененирээк суроолор болсо, анда админ аркылуу